Окуу жайдын 85 жылдыгына арналган индустриалдык педагогикалык колледжинде славян элдеринин майрамы белгиленди. Масленицага карата орус элинин тамак аш көргөзмөсү уюштурулду. Студенты нашего колледжа – это студенты многоязычные, студенты, которые владеют 2-3 языками – государственным кыргызским, русским, узбекским и английским языками. И уже традиция на протяжении 3-4 лет студенты русских групп проводят русскую масленицу. Это в конце февраля, в начале марта. Жаздын символу болгон куймактар коюлуп, мыкты жасалгаланган дастарконго атайын номинациялар берилди. Кышты узатуу менен жаздын келиши. Анан бул майрам менен бизге Норус майрамындагы дал келет да. Алда майрам кыш менен коштошуп Норузда жаз келет. Ошондуктан бул майрамдагы Масленицадагы Норузундагы эмелер окшош да. Студенттер улуттук бийлерди аткарып, кече концерттик программа менен коштолду. Майрамга активдүү катышкандарга ыраазычылык баракчалар тапшырылды. Азыркы күндө орус мамлекети менен биздин мамлекет өтө достук мамиледе жашап жатабыз. Албетте биз бул достукту да улантышыбыз керек. Керек болсо биз дүйнөдөгү башка элдер менен дагы ушундай достошуп, алардын салтын санасын билип, өз кезегинде алар дагы биздин кыргыз элинин салтын санасын билип, ушундай жылда түрдүү майрамдар өтүлүп турганы бул жакшылыктын гана айгинеси деп ойлоймун. Быйыл майрам 11 марттан тартып 1 жума бою белгиленет. Бул күнү орус православдары бири-бирине конокко барып, ырым-жырымдарын жасашат. Мерим Айтмаматова, Баяман Кенжебай уулу, Ош Муу жаңылыктары.